Саламатсыздар, урматтуу интернет колдонуучулар. Азыркы учурда биз Араван районунун борборунда администрациясынын имаратынын алдында турабыз. Бул жерде Данияр Жандыкуловду колдоо көрсөтүп келген эл ушунча турат. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары бир мандаттуу округтан шайланып барган депутаттар менен жана элдин жолугушуусу болгон ага Данияр Жандыкулов дагы катышкан. Бирок азыр эми Жогорку Кеңештин депутаттары башка маселени козгоп, Данияр Жандыкуловду жана элдерди сүйлөтпөй койгонго аракет кылды, токтотконго аракет кылды. Ошого нааразы болуп бул элдер жыйын залынан чыгып келе беришти. Ал жерде элдер Данияр Жандыкуловду чакырып сыртка чыгарып алышты. Тилекке каршы белгиленген тема боюнча сөз кеткен жок. Башка бир сөздү бурмалап, ал жерде депутаттар эл өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө сөз берген жок. Уландысыны бүгүн кечинде көрө аласыздар. Карап туруңуздар. Азыр элдин бардыгы Данияр Жандыкуловду бул район администрациясынын имаратынын алдында ушинтип курчап турат. Бардығы мыйзам шегінде чынчайыз. Барына жетем. Азыр жаңа қолдай. Самый главный қарапайым ел қолдау беріш керек. Ел қолдай. Ел қолдаш керек. Біз сіздердің қызматыңыздардамыз. Құдай Таалам тынчтыгын, ден соолугун берсе, ушул ордолуу, берекелүү, касиеттүү ошту эң алдыңкы аймакка чыгарганда башыбыз менен жер казып иштеп беребиз. Биз ошого келдик. Сиздер колдоп туруңуздар болду. Болгону провокация калтырып, бир мушташ башкага кошулбаңыздар, эч кимге. Siz aytқан мыйзамды алып түшпедик. Азыр прокуратура Данияр, бизде бир маселе бар. Араван районуна карайын. Мынау Кеңсай массивинен жер алганбыз. 4-5 балабызга жер алдык, бирок суу жок. Свет нормальный емес. Ел деген кыйналып эле жашайт. Дагы эле баягы бейбечара кыйналабыз. Байлар депутаттын башкан кыйналбайт. Ачы Кеңсайга барабыз буюрса. Барабыз. Анан кийин бир документацияны качан кылганбыз? 10-жылдан бери отурабыз. Жума болуп калды, Данияр. Рұқсат бергіледі. Елдер, Данияр ака жооп бергиле. Рұқсат бергіле. Ya Can. Evet.